Шайлоо процессиндеги экинчи сот жараяны актив саясий партиясынын даттануусу. Талаштын темасы Борбордук шайлоо комиссиясынын аталган партияны катышуудан четтеткендиги болгон. Анткени мыйзамдын эки талабы бир эле учурда аткарылбай калган. Партия шайлоо алдындагы жарыштын бардык катышуучулары үчүн милдеттүү шарт болгон шайлоо күрөөсүн төлөгөндүгүн тастыктаган документти мыйзам чегинде берген жок. Экинчиден, актив партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө аялдар менен эркектердин ыраттуулугун сактаган эмес. Эрежелерге ылайык ар бир үчүнчү эркектен кийин аял туруш керек. Бул ыраттуулукту жана гендердик тең салмактуулукту сактоо үчүн керек. Партия Борбордук шайлоо комиссиянын алардын алып салуу боюнча чечимине макул болбой сотко кайрылды. Бирок административдик жана жогорку соттор Борбордук шайлоо комиссиянын чечимин күчүндө калтырды. Шайлоо талаштары тууралуу сериябызга көз салып туруңуз.